Assalamu алейкум. Менин кайрылуум биздин ажообуз Садыр Нуркожоевичке жана премьер-министрибиз Улукбек Асамидиновичке болмокчу. Мен Жалал Абад областына караштуу Кара Көл шаарынын кулуну. Кара Көлдө 22 000 калк жашайбыз. Биз Токтогул ГЭСибиз менен Камбар Ата ГЭС эмгектенебиз. Жумуш жоктук бизде. Полябыз, дыйканчылык кылалы десек, полябыз жок. Жаштар көбүнчө мигрантпыз. Орустардын ГЭСтерин куруп жүрөбүз. Багучан деген ГЭСти курдук, Талаканда Бурей деген ГЭСти курдук. Бул жерде азыр үйүбүздө, Кара Көлүбүздө реконструкция башталды. Бул жерде реконструкцияны француздар уткан экен. Француздар Тажик Згемге берген экен. Азыр Тажикстандан 200 адам келип, реконструкцияны кылып атышат. Көчөдө көрүп атам, жүрөт. Биз жергиликтүү жаштар барсак, жумушка албай атат. Бизде 1951-1952 жылдары Нарын гидроэнергия курулуш, ошондой эле Спецгем деген күчтүү организацияларыбыз бар. Бул жерде күчтүү специалист байкелерибиз бар. Биздин өзүбүздүн Токтогул ГЭСибизге реконструкция кылып койгонго толугу менен акылыбыз да жетет, толугу менен күчүбүз да жетет. Биздин талаптар ушул жактан Тажикизгем мейли международный тендерга аралаша албайт экенбиз. Тажиктердин инженерский составы келсе, рабочий класс Спецгемский ушу күчтүү специалист байкелер менен өзүбүз эле куруп койсок, реконструкция кылып койсок, жакшы болмок. Жергиликтүү элге жумуш болмок. Азыр жумуш жоктун айынан кайра мигрант болгонго бизге туура келет. Ошон үчүн өзүңүздөргө министр энергетик, министр холдинг ушуларды чакырып, бекем дайындап, биздин ушул маселебизди чечип берип коюшуңуздарды суранабыз.